Bizim bir жагы bir 20 gün içinde эле жаап кайдык. Анан ошол немеден келген мен МКМ деп коет эле международный эл аралык ошол уюм бар эле, Америкалык эле. Американын ошол эл аралык уюм эле мындай жардам берчү. Анан ошонун координатору келип калды да баягыны көрүп эле анан шашылып кетти. Сен буяк бүтүп коюпсуң. Мен да тез жардам берсем болбойт деп туруп, анан мектептин жол жак блогун ошолор жардам берди дагы. Biz mekteptin толук баягы киришкенде bir айдын ичинде чоң мектептин үстүн жаап бүттүк да. Бүттүк. Бүткөндө ошондон райондун жетекчилери келди дагы карап туруп, кантип бүттү бул деди да. Кайдан акча таптың, кантип деген немени сурооду беришти. Анан бир күн эле КГБнын бир немеси бар эле окутта иштеген бала. Ошол чакырып калды. Анан бардым анан. Барсам баягы отчет бергенмин да. Отчет берсем анан бул акчаларды каяктан таптыңыз деди. Анан кантип жумшадыңыз? Анан ушул жерде ыйлагым келди. Бир жолу кантип атасың, эмне кылып атасың деп башынын ордуна келтирип бүткөн нерсеге каяктан таптың деген суроолорду берип, анан мен айттым, мына элден келди, мына элден келди, бул элден келди. А мынаны усталардын баардыгын мен Кудайга миң калла шүгүр өзүмдүн окуучуларым, өзүм ушул жерден немелер экен. Усталардын баардыгын чакырдым да. Келечи мына ушул мектеп силердики, эртең туруп силердин балдарыңар окуйт, небере чеберелериңер окуйт десем, мына 15-25 уста бекер иштеп берди. Бирок мен отчетко бергенде ошол мына жумуштун наркын жаздым дагы. Ал эми бул акы албаган жумуш деп туруп коштум да баягы отчетко. Кочсом анан мына ушундай болгон десем, анан таң калды да алар да. Анан ошо элге ыраазы болом. Ашар кылганын баягы күндө ар бир үй ушундай деп неме кылышты, өздөрүндө кеңешип алып, 5 үй бир күндөн усталарды ошол жерде иштейт. Болбосо ошол мектепти өзүң дагы көрүп жүрдүң. Бир күндө 50-60 100 кишидей киши иштеп атты да. Мына ошоларды мына элибиз көчө боюнча 5 үйдөн бөлүп алып туруп, ошолордун обедин алып барат, кечки тамагын алып барышат. Ушундай элден айланып кетсе болот экен да. Мына ушунда ушул мезгилдерде мен ушунчалык кыйналдым. Эмнеден кыйналдым? Бүтөбөм ушул. Баштадык го бүтөбү деген нерсе болду. Анан бүттү, Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен. Алла бир кандайдыр бир бизге бир сунган экен, бүттүк. Анан бүтүп, анан үйгө келип отурсам, ошол күнү аябай катуу шамал болду. Шамал болгондо жүрөгүм эле ушундай алуучуп, эрте мектепке барсам, мектептин бир жагында бир 50-60 шипырды учуруптур дагы, бир жакта асфальтка таштап коюптур да. Чыгып мектептин ичине чыгып отуруп алып, кадимки жаш бала өксүп, өпкөсү толуп ыйлаганда, кадимгидей ыйладым. Ыйлап отурсам, завучум Абдүрөш дагы келди. Ол келип алып туруп, экөөбүз кошулуп ыйладык. Анан Кудайга шүгүр баягы немеден ашкандардын баардыгын ушул немеден башка чыгартып койгондек, ошол күнү эле дагы балдар, мугалимдер болуп туруп жаап койдук. Анан билинбей калды да. Анан айтам да, ушинтип отуруп, өзүмдүн шипырым ушундай учуп кеткенде ушунчалык кыйналбайт, ыйлабайт дагы элем деп коем да. Анан эми бул кандай экенин билбейм, ушул ушундай алып иштегем. Анан окуучулар ошол мезгилде окуучуларга мына бир группаны биз терек кескенге чыгарып койдук да, жума аягай менен. Жума аягай күндө эрте менен кечке чейин ушу көтөрмөн айланып туруп терек кесип туруп, анан өкмөт бир транспорт берип койгон, транспорт жүктөп туруп апарышат. Анан балдардын иштегенине, агайлардын, эжекелердин иштегенине, элдин ушундай кабар алып, неме кылганына ушунчалык бир Кудайга бир чоң тилеп, Кудайдан тилеп, Алла ыраазы болсун деп тилейм да. Ушул элдин, журттун, ушу коллектив мен ушул жакшылыгынан Алла ушуну берсе керек деп ойлойм да. Себеби ынтымакчылык бар эле ал убакта. Азыр эми чын эми азыр мына замандын шылтап коебуз, заман бардыгы эле ошо Алла кандай жаратса ошондой эле турат. Бирок элдердин кулк мүнөзү, көз карашыбыз, пикирибиз мындай болгон бир нерсебиз бүтүн мындай кичине бир тайкыланып, аркага кеткенсип калды. Жашооңузда эң ар дайым эстеп жүрө турган кубанычтуу күндөрдөн айтып берсеңиз. Мен жашоомдо кубанычтуу күндөр өтө эле Кудайым көп эле берди. Себеби ушул мына окуткан, тарбиялаган балдарыбыз мисалы үчүн каерде болсо, ушундай мени көрүп калса, мындай туура басып кетишпейт да. Алыста болсо да келип, дагы бир нерсени эстейм. Эгер сигарет чегип келатса, сигареттин куду окуучу мезгилиндегиндей аркасына бекитип, ыргытып, баягы жытында кетиргиси келип туруп, анан учурашып калышат да. Анан айтып калам, сен сигарет чегип коюң да десем, ой, кечирип коюң, сигарет чегип алдым эле деп дегендерди тамашалаш ушундай бир кубанып калам да. Анан бир кубанычтуу нерсе бир мына менин завуч директор болгондо 1 класс, 2 класста окутат экенсиң. Кандайдыр бир үйдө өзүмдүн колуман келбей турган бир иштер болуп калат да. Ушул иштер болгондо ушул маалада өзүбүздүн окуучулардын ичинен бирөө мындай неме калат.
ошону колунан келет да. Анан телефону бар. Звонок кылып калсаң, азыр дейт, өзүнүн ишин таштап туруп келет дагы. Ошол ишин колунан келишинче бүтүрүп берип турган ыраазы кылып туруп кетирет да. Анан ушуга мына 5-6 эле күн болду, бир окуучум, атын айтпай эле коеюн, өзү ким билип алат. Сен дайым ушундай мен звонок кылганда эле жетип келесиң десем, ушул окуучум айтты, ажаба деди. Сиздин мына биздин жүрөгүбүздүн кичине жеринде өзүңүздүн ордуңуз бар. Ошон үчүн биз сизге кандай учурда болсун, кандай десеңиз ошонун сыйырматын жайына коюп туруп жетип келем деп ушундай да. Анан өтө ыраазы болдум да. Өтө ыраазы болдум. Анан дагы бир сүйүнүчтүү күндөр ушул Элгардын отличный кызначогу келип калды, аны билбейм. Анан район боюнча сабакты үлгүлүү сабак деп кеткен, бир текшерип келип, анан районодон ушундай коюшкан семинар, үлгүлүү сабактын семинары деп. Ошол сабакты өтө турган күн болуп калды. Ошол күnkү Элгардын отличный да келип калган экен. Анан бир класска сабак өтүшүм керек, эки эле сабак өтүшүм керек эди болгону. Анан класска отурганда 60-тай мугалим кирди, отурушту. Анан мен балдар менен ээрчип, алардын алдына кирип бардым. Ошондо кирип кетип барсам, райондун бир инспектору ушундай бир колумду кысып дагы анан куттуктайм деп койду. Анан эмнеге десем, отличник келди эле. Анан толкунданып кеттим да кичине. Толкунданып кетип, сабакка кирдим. Сабакка кирип, таскага жеткичем толкунданганым басылбай, анан өзүм кичине түздөп алгандан кийин ал жактагы 60 70 киши менин көзүмө көрүнгөн жок, алдымдагы 30 гана балам көрүмө көрүндү, даска. Анан сабакты өттүм. Өткөндө ошондо анан айтышты, үлгүлүү сабактын чебери деген наамды ошол жерде эле эл берип кетишти да. Анан ушундай бир кубандым. Анан балдарым ушундай неме. Ошол балдарым азыр да менен кол үзүшпөйт да. Ошол эми бир класста окутуп атам да. Ошо кол үзүшпөйт. Кайсы жерге барсам ушундай, келиң агай, кандайсыз, ден соолугум сурап атат. Азыр эми ушу биздин тарбиялап окуткан балдар бардык тармактарда иштейт экен. Бул эмеспи, дүйнөнүн 4 бурчунда бар экен биздин ушу көтөрмөн балдары. Ошо көтөрмөн балдарын эми азыр мындай грубый санап көрсөң, бир 5000ге жакыны биздин колубуздан мындай анча-мынча сөзүбүздү угуп чыгып кеткен балдар экен. Ушулардын эсеби 99% мындай бир жакшы пикирде экенин да билип калам дейм. Анын ичиндеги пикирин билбейм, ушундай мамилеси, сураганы, мисалы үчүн бир эле мына жерде Абдывали деген окуучум бар. Ушул жакшылыгымда да кандайдыр мусибат болгондо дагы эң биринчи болуп туруп өзү мына Россияда көп жүрүп мына жакында келди. Ошол жакта туруп биринчилерден болуп мен көңүлүм алат эле, агай, ажаба ушундай болуптур, капа болбоң, өзүңүздү кармаң, палан түкөн деп. Анан бир кандай жакшылык болуп калса да кандай угат билбейм, биринчилерден угуп туруп куттуктап ушундай неме болот. Мындай окуучуларым өтө көп. Мына бүгүн эле эртең менен да андай 3-4 окуучум звонок кылды, кантип атасыз, ден соолук кандай, андай-мындай деп жакшы сурашты. Анан ушундай неме кубанып калам да. Демек мен бул өмүрдү жөнөкөй эле басып өткөн эмес экенмин. Кудайга шүгүр, менин изим бар экен, ордум бар экен бул ушул элдердин арасында деген мындай бир пикирге келип ыраазы болуп калам. Анан жаман кесипти тандабапмын деп калам. Анан ушу азыркы мугалимдикти тандап аткан, мугалим болуп иштеп аткан, анан мугалим болоюн дегендерге да ушундай бир айтам да. Эгерде өзүң кесибиңди сүйсөң, ошону бир эл үчүн деп, ошонун жакшылыгы үчүн деп, ниетиң ошол жакшылыкка буруп иштесең, сөзсүз анын натыйжасы болот экен. Натыйжасы мына ушу, Кудайга шүгүр, сыйырмат кылышат. Анан жөнөкөй эле өмүрүм өткөрбөпмүн. Кудайга шүгүр, элге, журтка кандайдыр бир кичине болсо дагы мындай бир жакшы жагына себеп болгонго Алла ушундай себеп кылган экен деп өзүмө аз болуп калам да. Анан азыркы ушу жаштарга да айтарым, кесипти туура тандаса, ошол кесибин кандай кесип болбосун, ошону туура халалдан таап, халалга жумшаса тапканын, ошону бир сүйүп иштесе, сөзсүз Алла барака берет дейм да. Азыр мисалы мектепте эркек мугалимдер өтө келбей койду. Бирок келиш керек. Себеби мектеп, бардык нерсе мектептен башталат да. Себеби мектепте талим тарбия бар, билим бар, башка бар, турмушка болгон бир жолдомо бар. Ушул жерден бардык кесип ушул жерден башталат. Анан Кудайга шүгүр, мына Маянанда да Кудайга шүгүр, өкмөт колунан келишинче кичине жогорулатып атат. Ушул мектепке келиш керек дейм да. Эркек, айрыкча эркек менен эркек мугалимдин окуучулар болгон, айрыкча эркек балдар болгон таасири күчтүүрөөк болсо керек деп ойлойм. Азыр көбүнчө
жогорку класстарга барып калганда окуучулардын арасында ушундай түшүнүк пайда болот да. Баары бир жогорку окуу жайга барганда акча алат экен. Окусаң деле, окубасаң деле акча алат экен дегендерге бир насаатыңыз болсо айтып коюңуз агай. Туура, бул ал түшүнүк туура эле. Мисалы үчүн биздин убакта акча деген, акча алуу, акча берүү деген түшүнүк таптагы жок эле да. Биз окуп атканда азыр эми ошондой болуп калды. Бирок бул баланын өзүнөн эле. Эгерде бала өзү жакшы окуп, ошол суроосуна жакшы жооп берип атса, эч качан мугалим ага тескери мамиле кылбайт да. Ошон үчүн бул баланын өзүнөн да кетип калат, өзүбүздөн да кетип калат да. Алданбаш керек ошол ишенимге. Баары акчаны берсем баары коюп берет да деген эмес, чыныгы билим үчүн окуш керек да, билим алыш керек. Демек, ошол кесипке багытталуу, ошол кесиптин тереңдеп теориялык жактан өздөштүрүп чыгып, аны практикага айкалыштырыш керек да. Себеби антпесе ал эптеп септеп эле диплом алган менен диплом эмне? Мисалы үчүн кээ бирлеринде азыр 4төн 5тен диплом бар. Ал диплом жарабаган дипломду эмне кылабыз? Ал эми билим, тажрыйба азыр айрыкча азыркы мезгилде билимдүү адамды жеке ишканалардагы, башка жердагы тандап конкурс менен алынып калганда, мисалы үчүн ошол дипломду болбосо дагы билими жакшы болсо, тажрыйбасы ошол ишти өдөсүнөн чыгып алып кете турган болсо, ошого окшогон баягы адистерди жеке ишканаларда көп алып коюп атат да. Ошон үчүн чыныгы адис болуп чыгышка аракет кылыш керек да. Эгер чыныгы адис болуш үчүн жакшы окуш керек, жакшы үйрөнүш керек, турмушту үйрөнүш керек. Ошондо гана жакшы адис болуп чыга алат да. Ошондо баягы акча алган мугалим дагы акча алыштан уялат, албайт дагы. Бул дейт окуп келет, дейт окуйт дейт, ошону кайра көтөрмөлөйт да. Ал эми ошол акча бергендерди көрүп эле атабыз азыр. Мисалы үчүн кайсы жерде болсо диплому бар, бирок иш жок. Эмне үчүн? Билимдүү жакшы бир адистерге сөзсүз иш табылып эле атат азыр деле. Анан дагы бир суроо да агай. Ата энеси сен окуйсуң, жогорку ишке иштешиң керек деген гана балдар окуп калган да азыр. Анан кээ бирлери мен айылда калам да мал карайм дегендер окууну таштап коет да. Ошолорго да бир ой пикириңизди айтсаңыз. Мында кесип чабандар деле билимдүү болуш керек да. Кесиптин чоңу кичинеси болбойт да. Эгерде ошол азыр эми өзүңдүн мамлекеттик кандайдыр мисалы үчүн иштер азайып атат дагы, баардыгы эле жеке менчик болуп калбады. Мисалы үчүн өзүңдүн 200 коюң болсо, ошо 200 койду кантип эң биринчи асылдандыруу керек. Аны кантип багыш керек, кантип асылданыш керек. Анын мына ушун үчүн билим сөзсүз керек да. Ал сөзсүз эле бир жерде бир чоң болуп иштеш эмес, өзүңдүн жеке турмушуңда ушу билим керек да. Мисалы үчүн мал баксаң сөзсүз зоотехникалык билим болуш керек, ветеринардык билим сөзсүз болуш керек. Ал эми качанга чейин биз ушул чала сабат зоотехникти же чала сабат ветеринарды чакырып отура беребиз. Өзүбүз эгер ошол кылсак, эми жакшы. Мисалы үчүн дыйканчылыкта да азыр карачы, дыйканчылыкта баардыгыбыз дыйканбыз. Дыйканчылыктын ошо кичине жерден асылдуу жерди асылдуу кылып, жакшы түшүм алыш үчүн эмнелерди кылыш керек? Мына ушуну сөзсүз билиш керек. Анын үчүн агрономдук билим болуш керек. Сөзсүз билим болуш керек да. Ал жок, мен эми жогорку окуу жайына өтпөй калдым, же мен чоң болуп иштебесем, билимдин эмне кереги бар деген бул кыскойлуулук эле. Ошон үчүн иштейсиңби жок мамлекеттик кызматта, иштебейсиңби сөзсүз билим керек. Себеби билимдүү адам менен билимсиз адамдын айырмасы чоң болот да. Мисалы үчүн мына жерде карап көрсөң, картошканы дагы эле өндүргөндө билимдүү менен билимсиздин айырмасы чыгып калып атат да. Ошон үчүн сөзсүз билимге умтулуш керек, билим алыш керек да. Мектеп учурунда дин кармануу ыктыяры кандай жол көрсөтөсүз мисалы? Азыркы мезгилде. Азыркы мезгилде мектепте сөзсүз динди үйрөтүш керек. Динди мисалы үчүн азыр агымдар өтө көбөйүп кетпедиби? Ошол агымдын көбөйүп кетиши биздин сабатсыздыгыбыздан гана келип чыгып атат да. Эгерде диний сабаттуу болсок, ошол биз кайсы дин чыныгы дин экенин биз ажырата алабыз да. Аны биз билбей калабыз. Кээ бир үйлөрдө мисалы үчүн бисмиллахын айтпаган үйлөр бар да. Анан бисмиллахын айтпаган бала эртең эмне болот, аны өзүбүз эле мындай түшүнүп койсок болот. Ошон үчүн азыр мына Кудайга шүгүр, мектептен азыр дин таануу деген сабакты быйыл киргизишип атат экен. Быйыл 9-класска киргизишет экен. Ошондо дагы ошол диндердин баардыгын окутат экен чамасы. Тааныштырат экен. Анан ошонун ичинен биз эмне туура динди, Алланын чыныгы динин тандап алганга биз мүмкүнчүлүк алышыбыз керек да. Онда ата эне дагы ошого кичине багыттап калыш керек. Бул мектептен уже башталып атат азыр. Анан мектепте сөзсүз динди эч качан